Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз, атамдын абалоор. Саясатчы Камчыбек Ташиевдин абалоор. Бул тууралуу анын уулу Таймураз Ырастагынын регион телеканалынын журналисти Өткүрбек Рахманов Facebook баракчасына жазып чыкты. Камчыбек Ташиев агабыздын ден соолугунан кыжалат болуп, тынымсыз сурап жаткан урматтуу мекендештер. Азыр эле уулу Таймураз Ташиев Камчыбек Кыдыршаевдин абалы оор экенин айтты. Кудай шыпа берсин деп жазган ал. Маалымат булагы Барс Медиа чекиткейжи. Ырчы Малик Аликеев ичимдик ичип, оорукананын тартиптерине баш ийбей жатат. Белгилүү ырчы Малик Аликеев ичимдик ичип, оорукананын тартиптерине баш ийбей жатат. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы номер 4 ооруканасынын коом пресс сайтына билдирди. Малик Аликеевге операция жасалды. Ал жамаш сөгүнө коюлчу аппаратка 70 000 сом акча коротту. Калган бардыгын оорукананын атынан бекер болууда. Бизден сырткары президент, парламенттин төрагасы, маданият, маалымат жана туризм министрлиги, ошондой эле кайдыгер карабаган адамдар, ырчылар абдан көп акчалай жана моралдык жардам көрсөтүштү. Эми болсо күнүнө ичимдик ичип, оорукананын тартиптерине баш ийбей, чыр салып жатат. Азыркы кырдаалга байланыштуу биз ооруларды көрүп келгендерди киргизбей жатсак, ар кимди жакырып адат кылып алды. Дарыгерлерге дагы орой мамиле жасоду. Негизи Малик Аликеевди операцияга көпкө даярдадык. Денеде кальций жок болсо, коюлган темирди кармай албай калат. Арак кальцийдин эң чоң душманы. Арак ичкен адамдын кальций дары жуулуп кетет. Бирок аны чогултуу абдан оор иш. Өзү деле ден соолугун ойлонбой жатат. Бул абдан өкүнүчтүү болууда. Чыгарып жибергенге дагы болбойт. Оорулуунун абалы азырынча үйгө чыгууга тургандай эмес. Биз муну менен ырчыны жамандайлы деген жерибиз жок. Болгону анын өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жатканын коомчулук билүүсү кааладык. Басып сакайып кетсин деген аракетибизди текке кетиргени турат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Назира Айтбекова: ата, сен мага жүрөгүңдөгүнүн баарын айтты, мен баарын түшүнөм. Алып баруучу Назира Айтбекова жеке баракчасына 22 жылдан бери көрө элек атасына жолукканын жазган. Ал эми бүгүн атасы менен телефон аркылуу сырдашканын айтат. Куттуктоолоруңар, жылуу сөздөрүңөр үчүн алкыш. Атама былтыр күздө эле баргам. Аны сыртка чыгарыш, ал ойго көнүш үчүн убакыт керектелди. Телефон аркылуу жазышып турабыз. Кечээ бух болуп, көкүрөгүм толуп турду эле. Телефонум шыңгырап калды. Алсам атам экен. Түшүмөн кетпей жатасың. Капаска камап койгон жолборстой эле ары бери басам. Же дайының жок. Ооруп атасыңбы, кызым, деди. Араң турган жаным көзүмөн көз жашым чубурап кетти. Атама билгизбейин деп демимди кысып туруп калдым. Абалымды сурап, тынчсызданып аткан атамдын болушу ушундай кубанычтуу, аянычтуу, ушундай бөтөнчө келди. Тынчып калганымды бамдап, байланыш үзүлүп калдыбы деди окшойт. Алло, алло дей баштады. Үнүмдү болушунча оңдоп, ата, угуп атам, деди. Миң аракет кылбайын, ыйлаганымды баамдап калды. Анан өңгүрөдүм, өксүп ыйладым. Акыбалымды сураганы үчүн эркелектеп ыйладым. Мен кыйналганда жаздыгым кана укчу. Атама даттанып бул сапар. Ичимдеги кыжалатымды айтып алдым. Түн бир оокка чейин сырдаштык. Кичинекей кезинде айтып бердим. Мага окшоп жөн сүйлөбөй күлдүрүп сүйлөгөн атам бар. Жаңы эле барылдап атып, трактап каткырып жыргадым. Улам бир кылыгымды айтып берет. Чоңойдуң, кызым. Мени дагы айтып берүүчүлөрүм көп. Көкүрөгүмө толду. Bir күнү немеремди алып кел. Менде кал. Экөөңдөн бөлөк бул дүйнөдө эмне жыргалым бар дейсиң, деди. Ата, жакында китебим чыгат. Акча тапсам, типографиядан басып чыгарам. Сага бирди ала барам. Көкүрөгүңдү таны, деди. Сен менин кызымсың. Көкүрөгүң, ачыктыгың, оңой менен моюн бербестигиң, эркиндигиң меники да, деди. Атамдыкымын, атамдын кызымын. Атамдын болгону кандай сонун, дедим ичимен. Зар болгон, көзүм каткан 22 жыл ортодо болбогондой. Ата, сен мага жүрөгүңдөгүнүн баарын айтты, мен баарын түшүнөм. Менден эч нерсе сактаба. Мен көкүрөгүңдөгүнү китеп кылып жазам, дедим. Макулдаштык. Өзүңө коюп койгондой окшош неберең менен тааныштырганы сабырсызданып турам. Ал да атаңдан көз өтүп турат. Заматта тил табышсаңар керек. Маалымат булагы Барс Медиа чекиткейжи.
Кудрет Тайчебаров. Асел ойгон. Нурлан экөөңөрдүн ыр диалогуңар бүт элек. Асел жаша. Асел НБТда алып баруучу болуп иштей баштаганда Нурландын биринчи Асел менен таанышкан элем. Жерде шакам экенсиз бир тууган экесине мамиле кылып, кээде тамашалап, Кудрет байке, мага баланча тийишип атат, урушуп коюңузчу деп калчу эле. Кийин чыгармачылык Нурлан менен тааныштырып, экөө кыз жигит экенин билгем. Ортодо тааныша кетишкенде кыйналып жүргөм. Көп адам маани бербейт, бирок экөөнүн ырлары сүйүүдөгү диалог экенин байкасаңар болот. Ал нерсени мен Шүмшик экөөнө билгизбей жаза берчүмүн. Мисалы, Таттуу махабатым деген ыр Аселге арналганын, Асел бал таттуу экенин байкаган адамдар түшүнөт. Башканы жаным дебе деген Аселдин ыры Нурлан экөө таарынышып жүргөндө жазылган. Асел Кудрет байке, мага темасы жакпай атат десе болбой, хит болот. Ырдай бер деп кыйналып эле ырдатып салгам. Анын жаңы ыры чыкса баары бир Нурлан угуп көрөт да, башканы жаным дебе деп мага айтып атат деп ойлонот деген максат бар эле. Ушундай ой менен Аселдин эркелет, телефон, жаныңда болсом дейм, самап келем деген жана башка бүт мен жазган ырлары Нурландын сүйүүрүнүнө шек санатпай турган мааниде жазылган. Кимге кызык болсо ырларды угуп көрсөңөр болот. Нурлан карындаш, жүрөгүм, түнкү махабат, бакыт издедик, жүрөк эси, таттуу махабатым деген ырларды ырдап чыкканда Асел мага арнап чыкты деп кабыл алып, Нурланды аны сүйүүнө ынанчы. Экөөнү жараштырган ыр казактардын заказы болду. Казактар бир кино тартып, аны ал кино кыргыз рыногуна да акча тапсын деген саундтрегин кыргыздын Инстаграмда подписчиги эң көп ырчылардан ырдатпай болушат. Алар Асел менен Нурлан болуп чыгат. Экөө таарынышып сүйлөшпөй жүрүшкөн. Ашык болуу деген ырдын клибин көрсөңөр, экөө бир кадрда кыз жигиттин образына тартылбай коюшкан. Казакча вариантын кадимки Ринат Заитов жазган экен. Мен кыргызча вариантын Асел менен Нурланга тууралап такыр башка мааниге буруп салган элем. Ошол ыр чыккандан кийин экөө табышты. Таарыныштар жазылып, үйлөнүштү. Ошондон бери Аселге ыр жазбай деле калдым. Карындашым өз ордун тапты, эми күйөөсү ойлонсун, анын чыгармачылыгын деген ой болду окшойт. Балким Асел мыкты ырчы эместир. Балким эң мыкты жубай эместир. Балким ал кыйын блогер эместир. Бирок эң башкысы Асел жакшы адам. Бирөөгө каттуу айта албай, өзү кыйналып жүрө берет. Бирөөнүн кайгысына когулуп, өзү кошо страдайт этип алган боорукер Асанкайгы адам. Аселдин бир адам экенин далилдеген окуяны айтып берейин. Мен автокырсыкка кабылып, моралдык жактан да, материалдык жактан да өтө кыйналып калдым. Бир күн Асел чалып калды. Кудрет байке, каяктасыз? Сизге жолугуп кетейин дедим эле деди. Келип бир белек салчу кагаз баштыкка белек менен кошо конверт берди. Кудрет байке, вы всю жизнь мне помогали, но когда сиз кыйналганда мен жардам бере албай атканыма кыйналып кетип атам. Азыраак болсо да кабыл алып коюңузчу дейт. Аселе, мен кыз баладан жардам ала албайм. Мен анчалык кыйналган жокмун. Финансовые проблемы, это расходы. Башкысы мен аман калдым дедим. Мен сиздин карындашыңызмын го. Сиз мени колдогондо мен отказ кылбай, анан мен сизге ответ кылсам ушинтип коесузбу деп болбой конвертти берип кетти. Бул сумма өтө аз, чын айтам. Кудай турат, эгер колуман канчалык жардам келсе баарын бермекмин деп от души айтып кетти. Асел кеткенден кийин ичин айтсам $500 экен. $500 кирешеси жок, бойдой кыз үчүн өтө көп болчу. Ал кезде Инстаграмдан акча тапмай жок, тойлорго чыкмай жок эле. Көзүмө жаш тегеренип, бир чети ыраазы болуп, бир чети ачуум келип, ыраазы болгонум ошол акчага Асел акыркы үлгүдө телефон алып алса болот эле. Телефону жөнөкөйрөөк эле. Ачуум келген ушул кыз баланын колдоосуна муктаж болуп калганым. Андан каттуу тийгени өмүрүмдө канча адамга пайдам тийсе да, ушул тырнактай кызчалык жүрөк ыраазы боло тургандай ответке кыла алышпаганы болду. Себеби Асел колунда болгон капиталынын баарын берип атканы, бир бөйрөгүн берип ийгенде эле сезим калтырды. Эми ушул жүрөгү тоодой карындашымын кырсыкка кабылып, эки дүйнө ортосунда турганын угуп, көзгө жаш тегеренип, жардам бере албашым көзүм детип турганын чыгып, Аселдин учурда тагдырын акча чечпейт, Аллах чече турган болуп жатат. Урматтуу достор, сиздерден бир сураныч. Намаз окуп дуа кыларда менин бир өтүнүчүмдү эстеп, Асел айып кетишин жараткандан сурап, бата кылып коюңуздарчы. Жамаат менен тиленген баталар, Кудай колунда жүргөн адамдардын батасы кабыл болоруна ишенем. Асел, сен жашашың керек. Дарыя үчүн жаша. Нурлан армандуу ырларды ырдап калбаш үчүн жаша.